Бүгін Талас шаарындагы Газпром спорт комплексинде атам, апам, жана мен аталышындагы үй-бүлөлүк спорттук иш-чара өткөрүлдү. Бул мелдеш буга чейин райондук деңгээлде уюштурулуп, жеңген командалар облустук 2-чи турга катышууга келишкен. Ар бир үй-бүлө спортко кызыкса, ар бир үй-бүлө ушунда атасы, апасы, баласы биригип бир спортко ойноп турса, дени сак үй-бүлө көбүрөөк болот деп негизде кылып атабыз да. Анан жөндөн эле ар бир үй-бүлө кызыктар болуш үчүн биз ушинтип оюндардын түрлөрүн өткүзүп, байга сайып берип аткандагыбыз да. Үй-бүлөдө кызыгуу болсун деп. Бүгүнкү уткан команда барат, бир аяштарын айтса дагы, коңшуларын айтса дагы, кийинки үй-бүлө дагы бир үмүт кылып калабы деп. Байгелер болсо биздин башкармалык тарабынан чегерилип турат. Анан бизден азыр акыркы үй-бүлөнүн баарына биздин өнөктөш бар, айланыс алтын. Оюнда 5 топ күч сынашты. Командалар Талас облусундагы 4 райондон жана Талас шаарынан келген. Үй-бүлөлүк мелдешке катышуунун негизги эрежелеринин бири белгиленген жаш курактан ашпаш керек. Тактап айтканда, баласы 10 жашка, ал эми апасы 35 жашка чейин болуусу абзел. Оюндун түрү боюнча айтсак, 7 түрү бар. Быйыл да бир 2 оюн кошулду, аркан тартмай, анан кап менен чуркамай да. Бул негизи бул жаш үй-бүлөлөрдү колдоо боюнча абдан жакшы оюн. Бул оюнду биз токтотпошубуз керек, жылына өткүзүш керек. Мындай бир чоңураак масштабта өтүшүш керек. Спорттук оюндун башкы максаты үй-бүлөлүк баалуулуктарды даңазалап, сергек жашоого үндөп, спортко жакындатуу. Катышуучулар башка ата-энелерди да мындай мелдештерге катышууга чакырат. Колдойбуз бул оюнду. Спорт ден соолукка да жакшы биринчиден. Ошо ата-энелерге, башкаларга айтат элем, ошо келиңиздер, ойноңуздар. Бул балдарыбыздын келечеги үчүн дагы берде ошо балдарыбызды дагы ойнотуп, өзүбүз үчүн дагы, балдарыбыз үчүн дагы бул жаш семьялар үчүн өтө кызыктуу оюн демек. Катышуучуларга кызыктыруучу белектер, акчалай сыйлыктар каралган. Маалымат катары айта кетсек, атам, апам жана мен мелдеши улантылып, ата-энелерди активдүүлүккө чакырат. Бактыгүл Дүйшенова, Мелис Элебесов, Урмат Огдурбек уулу, Талас шаары.